Дүйнөдөгү бардык көрүүнүн начарлашынын 1/3 бөлүгү катаракта менен байланыштуу. Чечекейдин тунарышы адам дүйнөнү пленка аркылуу көргөндөй болот. Катаракта адыгенде көрүүнүн начарлашына, андан кийин анын толук жоголушуна алып келет. Катаракта дегенде ушул хрусталь бозоро баштайт. Негизи моундай тунук болсо, катаракта учурунда мындай бозоруп калат. Ошондо сырттан кирген нур көзүнүн ичиндеги сетчатка деген торчел бар. Ошого жакшы жетпей, адамдын зрениясы пасайып кетет. Камил Асранов Баткен облусунун тургуну. Катаракта илдетинен улам бир көзү такыр көрбөй калып, бейтапканага кайрылган. Бүгүн операция жасатты. 10-15 мүнөт аралыгында эле илдеттен сакайып, көзү кайра көрүп баштаганына кубанат. Көрбөй калган эди да көзүм. Катаракта бар экен. Ошол эле көрбөй калды эди. Анан ушул жака келдим да анан. Бүгүн операция кылса, бүгүн эле көрө баштадыңыз, э? Бүгүн операциядан чыктым, 1 саат ашык калды да. Жакшысызбы өзүңүз? Жакшы. Жакшы. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын көз микрохирургия бөлүмү шаар калкын жана алыскы аймактардан келген бейтаптарды кабыл алат. 40 керебетке ылайыкташкан. 24 адис эмгектенет. Жаткан оорулардын көбү бизде баягы пенсияга чыккан оорулар. 80-90% оорулар пенсионерлер. Себеп көз оорулар көбүнчө баягы катаракта, глаукомалар баягы 40-50 жаштан кийин пайда болот да. Себептен ошондой азыр. Катарактаны алуу операция бул фокоэмульсификация деп аталат. Бунун максаты ушул хрусталиктин ичиндеги бозоргон масса деп коет, ошолорду тазалап, ичине искусственный хрусталик салышат. Ал искусственный хрусталик моундай болуп көрүнөт. Эми бул муляж, бул жерде бардык нерсе чоңойтулуп көрсөтүлгөн. Чыныгы ал хрусталиктин размери монча эле болот. Бул хрусталикти көбүнчө биздин пациенттер ойлойт, көздү алып чыгып, жасап туруп кайта көздү салып болот деп ойлошот. Же буну 1 айдан кийин алмаштырыш керекпи деп ойлойт да. Жок, бул хрусталик көздүн ичине салынат. Аталган бөлүмдө жыл сайын жаңылануулар болуп, чет элдик донорлордун колдоосу менен заман талабына ылайык медициналык жабдыктар алынып, дартты таканыктоого, дарылоого жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Дарыгерлерге ошол Кызыл Жарым ай коому аябай чоң колдоо көрсөтөт. Анын катарында ошол мисалга айта кете турган болсок, ооруканаларда, ошо бөлүмдөрдөгү, поликлиникалардагы жабдуулар, бизде жабдуулар менен камсызган. Мисалга айтсак, ошол биздин маңдайыбызда турган шелевая лампа деген аппаратыбыз, андан сырткары АБ сканер, көздүн УЗИ аппараты, операция жасай турган микроскоп, фокоэмульсификатор деген ошол катаракта боюнча операция жасай турган жабдууларды алып берген да бизге. Бир эле ошол жабдуулар менен камсыз кылбастан биздин дарыгерлердин билимин өркүндөтүү максатында чет өлкөгө окууларга жөнөтүп, аны бүт ошо өздөрү каржылап, чоң колдоо көрсөтүп келатат.